Конституциялык кеңешмеге келип түшкөн сунуштар көбөйүүдө. Алар секцияларга бөлүнүп каралып жатат. Сунуштардын көбү мамлекет башчынын жоопкерчилиги жана макамы. Келечекте президенттик башкаруу өкүм сүрсө, ал кайсыл орган тарабынан жоопко тартылат деген пикир. Рассматривали персональную ответственность президента. Биз президенттин жеке жоопкерчилигин карадык. Эгерде ал аткаруу бийлигинин башында турса, анда жоопко тартылышы керек. Ал жакта да айрым бир нюанстар болууда. Жеке жоопкерчиликпи же жамааттык жоопкерчиликпи деген. Мындан улам биздин секциянын мүчөлөрү президент аткаруу бийлигинин башчысы катары өкмөттүн иши үчүн да жооптуу болот деген тыянакка келдик. Баш мыйзам долбоорундагы кемчиликтер муну менен чектелбейт. Азыр конституциялык түзүлүштүн негиздери секциясы 4-чү беренени өйдө жылдыруу тууралуу чечимди кабыл алышты. Айта кетсек, аталган беренеде Кыргызстан эгемен, демократиялуу, унитардык, укуктук, социалдык жана светтик мамлекет экендиги сыяктуу негиздери камтылган. Почему? Потому что когда открываешь Конституцию... Эмне себептен өйдө жылдырылышы керек? Себеби баш мыйзамдын бетин ачары менен жаран кандай республика экендигин билиши керек. Ошондуктан Конституциянын алгачкы беренеси мамлекеттин негиздерин камтышы керек. Баш мыйзамдын долбоорунда дагы бир берене талашка түштү. Ал 27-чи. Бирөөнүн аброюна шек келтирүү мыйзам менен куугунтукталат деп белгиленген. Бул норманы алып салуу сунушталууда. Мы посчитали, что это в перспективе 27-чи беренени калтыруу бул адамдын укугуна жана эркиндигине шек келтирет деп эсептейбиз. Биздин оюбузча жала жабуу же беделге шек келтирүү жарандык укуктук тартипте жоопкерчиликке тартылышы керек. Эгерде кайсыл бир жаран башка адамдын дарегине ушагайың айтып же жалаа жапса, анда сотко кайрылуусу зарыл. Белгилей кетсек, Конституциялык кеңешме президенттик шайлоо менен референдумду бир өткөрүү маселесин чече албайт. Бул көйгөй тиешелүү органдар тарабынан жөнгө салынат. Андыктан кеңешменин мүчөлөрү баш мыйзамдын долбоорун тез арада карап чыгат деген сөз чындыкка кошпойт. Бизди эч ким шаштырган жок эч жака. Эч кандай мөөнөт коюлган жок. Кээбиркилер айтып атат, 10 күндүн ичинде батырактан бүткүлө деп атат, шашып эле иштеп атышат деп айтып атышат. Эч ким эч жака шашкан жок. Бизде эң биринчи убакыт жөнүндө такыр сөз болгон жок. Ал арада Конституциялык кеңешме ачык болушу үчүн жыйынга жергиликтүү бийлик органдарын, жарандарды кошуу демилгеленип жатат. Ушул тапта региондордон 4 коомдук уюмдан ар кыл багыттагы сунуштар келип түшкөн. Азыр ушул онлайн деген бизде бир ковидтин бир эң таасири тийгизгени эле бир онлайн болду. Бул эч кандай маселе жаралбайт. Биз ушул азыр сунушту карап атабыз да, ушул 7 областтар менен тең региондо. Мына пленардык заседание болгондо ошолорго бир күндү койсок дейбиз да, мисалы понедельникпи, вторникпи. Кошумчалай кетсек, Конституциялык кеңешмеге түшкөн орус тилин расмий макамынан алып салуу сунушу четке кагылды. Ошондой эле учурдагы баш мыйзамдагы кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий тил макамы сакталып калды. Салапат Эркетаева, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.